Жалал Абад облусунда 74.884 адам коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Ырысбек Изабеков брифинг учурунда билдирди. Айтымында облуста жалпы 133 убактылуу эмдөө пункту ачылган. Жаңы окуу жылына карата 16.703 мугалимдин 8.035, ал эми балдар бакчаларынын 1.551 тарбиячысынын 1.275 эмдөөдөн өттү, деди ал. 85.600 Sinopharm вакцинасы келген. Бул күндө толук кандуу ушулар менен бул район шаарларда вакцина салып атат. Буларда өзгөчө айта кетишим керек. Бул күндө биздин ошол Нокен району, Базарга районунда, Чаткыл райондордо бүтө активдүү жакшы вакцина алышып атат. Булардан чоң экинчиси мынакей 79.400 вакцина келген. Булар боюнча да азыркы күндө толук кандуу жер жерлерде иш жүрүп атат.